Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынан математика мугалими Мырзалиева Эльвиранын тарбиялык сааты. Тема: тамеки менен жүрөгүңдү оорутпа. Сабактын максаты: окуучулар тамекинин ден соолукка тийгизген таасири жөнүндө кеңири түшүнүшөт. Сергек жашоого болгон көндүмдөрү калыптанат. Окуучулар ар кандай жаман адаттан оолак болууга тарбияланышат. Тамеки чегүү өтө кеңири таралган зыяндуу адаттардын бири. Тамеки чегүүнүн адатка айланып кетишине андагы негизги таасир этүүчү зат никотиндин бир аз дүүрүктүрүүчү касиетке болушу. Маалыматтарга караганда өлкөбүздүн 60% эркектер, ал эми аялдардын 30% тамеки чегет. 25-тен ашык ар түрдүү оорулардын келип чыгышына да себепкер боло алат экен. Анын терс жактары коркунучтуулугу дароо эле байкалбастан бир нече жылдардан кийин байкалат. Тамекинин зыяндуулугу төмөндөгүчө. Организмдин тамекиге улануусу эрте картаюуга алып келет. Бетке жана денеге тырыш бат түшөт. Жүрөк кан тамырларынын оорушунун келип чыгышына шарт түзөт. Боюнда бар кезде ал аял чексе, баланын салмагына жетпей же ара төрөлүп калышына дагы толук ыктымал. Тиштердин саргайып бузулушуна да алып келет. Уйку бузулуп, чарчоо, депрессия, стресске да алып келет. Карыганда сокурлукка да себеп болушу мүмкүн. Дем алуу жолдорунун функциялары бузулат. Тамеки түтүнү артерия канын камсыз кылуучу гемоглобинге терс таасирин берет. Эркектерде импотенция, эрекциянын начарлашын, тукум куучулук ооруларынын пайда болушуна себепкер болот. Айрыкча оорулуу адамдарга тамеки чегүү өтө коркунучтуу. Ичеги карында жарасы бар адамдардын оорусунун абалын абдан начарлатат. Тамеки чегүү өпкө, кекиртек, ооз көңдөйү, уйку бези, табарсык, бөйрөк органдарынын рак оорусуна алып келет. Тамеки чегүү өзүнө гана эмес, аны менен бирге болгон тамекинин түтүнү менен дем алгандар үчүн да зыяндуу. Дүйнөдө ар бир 10 секунд сайын тамекинин айынан бир адам көз жумат. Тамеки тарткан адамдардын 10% рак оорусунан көз жумат. Тамекини узак убакытка чегүүдөн никотинге көнүп алат да абалы начарлап, тамеки чекпей калса же аз чексе кыйналат. Тамеки чегүүнү эрки күчтүү гана адамдар таштай алат. Тамеки чеккиси келгенде кумарын басуу үчүн муздак душ кабыл алуу, жыпар жыттуу атырларды жыттоо же себинүү, же болбосо момпойсулардын сооруу, суюктуктарды көп ичүү, кызылча менен капуста салаттарын көбүрөөк жеп туруу зарыл. Эң негизгиси тамеки таштоодо чечим кабыл алуу керек. Тамеки чегүү стресстен арылат деген ой жөн гана, бул өзүн алдоо экенин мойнубузга алышыбыз керек. Ошондой эле тамеки чегүү зыяндан башка эч пайда жагы жок экенин ар дайым билип жүрүү керек экен. Тамеки чекпей, ден соолукту бир нече оорулардан сактап, узак өмүр сүрүңүздөр.